Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı cemaat, biraz din meselelerine uğa geteli, barımıza payda olut inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İslam tarihinden adam zattın muhsin, en köp жақшы kıluvchi insan. Bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Адамзаттың тарихы адам атадан тартып бүгінгі күнге чейін, бүгінгі күнден тартып қиямат күнге чейін ушундай инсан жаралған емес. Адам затқа жақшылық қылған көптөгөн улуу заттар өткөн, улуу адамдар өткөн, кыйын акылдуу данышмандар өткөн дүниеде. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылган иштери мына бүгүнкү күнгө чейин Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын берекелүү жашоосу, куттуу өмүр баяны сакталып келген. Пайгамбарыбыз кандай чоң реформа кылган ааламга, караңгылыкты жок кылып, жарыктыкты алып келип, ташбоордукту жоюп, бардыгын укуктарын сактап, бардыгына бакыттуулукка кепилдигин берип, жарык жашоону алып келип, берекелүү, ынтымактуу, таза жашоону алып келген мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Көптөгөн пайгамбарлар дүйнөдө өткөн, аларды дагы ала турган болсок, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосунун чечмелөөсү тарыхта, хадисте, өмүр баянында мынакей 14 кылым өтүп атат. Бардыгы сакталган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзү жашоосу Кур'ан-ы Каримдин тафсири. Жараткан Алла Тааланын акыркы китеби Кур'ан-ы Каримдин амал түрүндөгү, практика түрүндөгү жашоодогу көрсөткөнү Пайгамбарыбыздыкы мынакей ошонун тафсири болуп эсептелинет. Иман келтиргендерге жана дүйнөдөгү адамдардын баарына ушундай бир жакшы кооз өрнөк бар, үлгү бар. Пайгамбардын жашоосунда ушундай мисал бар. Эмне үчүн айтып атабыз мунун бардыгын? Пайгамбарыбыз толук жашоо алып келген. Жашоонун ар бир кыймыл аракетинде, ар бир бутагында, ар бир иштеринде Пайгамбарыбыздын тарабынан ушундай нурлуу жол берилген да. Мейли ал саясатта болсун, мейли ал үй бүлөлүк институтту сактоодо болсун, мейли ал соода саттык тармагына байланыштуу болсун, мейли мураскорлукка, маркумду узатуу жолунда болсун, мейли улуттар арасы ынтымак болсун, мейли мамлекеттер арасындагы байланыштар, дипломатиясы болсун, ишенимге байланыштуу, адеп ахлакка байланыштуу, жашоо тиричиликке, тазалыкка бардыгына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү жашоосу өзүнө камтып алган. Пайгамбарыбыз сахабалары менен дагы тамашалашып, алардын көңүлүн көтөргөн мисалдары, өзү менен өзүнөн башкалардын ортосундагы адилеттүүлүк, инсаптуулук, туугандардын ортосунда теңдикти, жаныбарларга кылган мамилелери Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдыкындай бүгүнкү күнгө чейин дүнүйө бир да мисалды көрсөтө албайт. Пайгамбарыбыз инсанга эле эмес, кафырларга эле эмес, макулбу? Тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы. Бир жолу Пайгамбарыбыз турат эле, бир жөөттүн жаназасы өтүп, жөөт деген еврей, мусулман эмес адам. Жаназасы өтүп баратканда ордунан тура калды. Пайгамбарыбыз ордунан тура калды. Урматтап. Өлүк киши өтүп баратат. Ошол урматтап тура калды. Пайгамбарыбызга бирөө айтты, бул жөөт кафырдын майыт, ошонун жаназасы го. Мындайча айтканда, эмне турасың буну дегендей да. Пайгамбарыбыз айтты, эмне ол жан эмес бекенби деди. Адам эмеспи ол деди. Көрдүңүзбү канчалык ушундай урмат сый көрсөткөн. Эми жаныбарларга, бака, куштарга, аттарга, койлорго, төөлөргө, ушуга чейин ушунун бардыгына жаныбарларга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мээримин төккөн. Алардын укуктарын ушуга чейин айтып берген. Демек, Пайгамбарыбыздын бир да кыймылы Алланын разычылыгына каршы, Кур'ан-ы Каримдин жолдомосуна каршы болгон эмес да. Бир дагы кыймылы, бир дагы сөзү. Ошондуктан сиздерге, биздерге
Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала мындай жашоосун аманат кылып, толук сактап таштап кетти. Биз ошону карап түздөнүшүбүз керек. Ошону карап багыт алышыбыз керек. Ошону карап маселелерди чечишибиз керек. Дүйнөбүздө кандай проблема болуп калбасын? Достордун ортосунда, туугандардын ортосунда, аял менен күйөөсүнүн ортосунда, мейлиби? Кандай гана болуп калбасын? Бардык маселелерин чечкени пайгамбарыбыздын өзүнүн сүннөт жолундагы алып келген Алланын тарабынан аманат жолунда ушул жерге тапшырылып бекитилген туугандар. Пайгамбарыбыздын мужизаларынан Сунани Даримиде келет, Жабир разыйаллаху анху баян кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы көчөдөн өтсө, эгерде бир киши пайгамбарыбызды издесе, аркасынан жөн эле таап алат эле дейт. Ошол көчөдө жыпар жыты калат эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям денесинен ушундай атыр жыпар жыттанып чыгып турат эле, атыр себинбейт эле. Атыр себинбей эле ушундай чыгып турат эле. Эгерде бирөө издеймсе, пайгамбарыбыз оңой эле таап алат эле. Эмнеден өткөн экен, оң жакка кеткен экен, сол жакка кеткен экен деп, өтүп кеткенден кийин дагы ошол өтүп басып кеткен жолдордо пайгамбарыбыздын да жыты калат эле дейт, эмеспи? Бир фарыз туурасында осиятты аткаруу. Осият деп адам баласы дүйнөдөн кайтып атканда бир акыркы сөзүндө паланча түкүнчөгө мынаны берип койгула, мындан салып койгула деп акчага, финансыга тиешелүү өзүнүн ушундай керезин айтып кетет. Ушуну шариятыбызда осият деп коет. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Мураскорлордун үлүшүн бергенден кийин, өлүктүн, ошо майыттын осиятын кайсы нерсеге айткан болсо, аны дагы аткарышлык зарыл болот, карызды бергенден кийин." Мындайча айтканда, эгер бирөө бир осият айтып кетсе, андан кийин анда өлүктүн карызын берип, мураскорлуктун үлүшүнөн алдын ошол майыттын таркасы деп коет, таштап кеткен малдын 3/1 осиятты аткарышлык важип болуп эсептелинет. Өлгөн кишиге 4 укук байланыштуу. Биринчиси ошонун мал мүлкү, таштап кеткен мал мүлкүнөн кепинге, көргө, жууганга, машина менен алып барып ташыганга, ушуга кетет биринчиси. Экинчи мал мүлкүнөн эгерде бирөөгө карыз болсо, карызы берилет. Үчүнчүсү, эгерде осият айтып кетсе, ушу калган мүлкүнөн, карызы берилгенден кийин калган мүлкүнөн 3/1 осиятка кетет. Төртүнчүсү, андан кийин мураскорлордун ортосунда Кур'анда, хадисте пайгамбарыбыз кандай деп айткан, ошол үлүш менен бөлүнөт. Атасы бар болсо атасына канча берилет, апасына канча берилет, аялына канча берилет, бирөө болсо канча, экөө болсо канча, балдарына канча берилет, биринчи аялынан канча, экинчи аялынан же үчүнчү аялынан дегендей балдарына канча берилет. Ушунун бардыгын Кур'ан-ы Каримде чечмелеп айтып койгон туугандар. Бул өтө чоң илим, бул өтө адилеттүү бөлүштүрүү жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде үлүштөрүн баяндап койгон. Бир сүннөт туурасында эртели кечки дуалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таңга жеткенде ушу дуаны окуйт эле. Жана кечке жеткенде ушу дуаны окуйт эле. Асбахна ва асбахал мулку лиллахи раббил аламин. Аллахумма инни ас'алука хайра хадал йаум, фатхаху ва насраху ва нураху ва баракатаху ва худаху ва аузу бика мин шарри ма фи ва шарри ма ба'даху дейт. Мынакей ушу дуаны пайгамбарыбыз эрте менен күн сайын ушу дуаны окуйт эле. Ал кандай? Биз таң аттырдык. Жана бардык мүлк алам таң аттырды. Лиллахи раббил аламин, бүткүл аламдын робу Алла субханаху ва таала үчүн. Я Алла, ушул күндүн биз мен сенен ушул күндүн жакшылыгын, жеңишин, жардамын, нурун, берекесин, туура жолун сураймын дейт. Көрүңүзбү? Мынакей Алла Таала жашообузга ушул күндү насип кылыптыр. Бүгүн мисалы 5 мартпы. Мына ушу күндү биз Алла Тааладан күн сайын таң атканда сурашыбыз керек экен да, ушу күндүн жакшылыгын сурайлы, жеңишти сурайлы. Андан кийин мынакей жардамын Алла Тааланы сурайлы. Ушул күндөгү ушу нур берекесин сурайлы, хидаятын сурайлы. Жана я Алла, мен пана тилеймин ушул күндүн жамандыгынан, жана ушул күндөн кийин боло турган жамандыктан дейт. Эгерде түнгө жетсек, түндү да ушундай деп сурайбыз да. Я Алла, ушу түнгө жеттик, түндү ушу түндүн жакшылыгын,
ошо түндүн жардамын, ошо түндүн жеңүүсүн дегени ошо түнү мен шайтанды жеңейин, ошо түнү мен напсини жеңейин, мына ошо түнү мен деп мындай жакшылыктардын баардыгын сурашыбыз керек экен, жамандыгынан сактанууну тилешибиз керек экен. Бир маанилүү амалдын фазилети орозо тутуу. Термизи шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир эле күн орозо тутса, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Алла Таала аны дозоктон 70 жыл аралыкта узак кылып коет деген да. Адам мисалы 70 жыл аралыкка элестетиңиз канча дин. Мисалы 3 күндүктү биз мындай деп 90 километр деп эсептейбиз, 3 күндүк. Эми ошону сиз 1 ай деп эсептеңиз, андан кийин 1 жыл деп эсептеңиз, анан 70 жыл деп эсептеңиз. Ушунчалык аралыкка Алла Таала дозокту узак кылып коет экен бул кишиден. Ким бир күн орозо тутса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосун карасаңыз, айлап туткан орозосу бар, аптада туткан орозосу бар, жылына туткан орозосу бар, күнүнө туткан орозосу бар. Өзгөчө 1-4 күнү жана 13, 14, 15 ай толгондо күндөрү өзгөчө көңүл буруп тутат эле. Бир күнөө туурасында келишимди бузуунун кесепети. Куранда Алла Таала айтат: кимде ким Алла Таала менен келишкенден кийин, келишим түзгөндөн кийин аны буза турган болсо, жана Алла Таала буйрук берген байланыш кыла деп ал өкүмдү буза турган болсо, жана жер бетинде бузукулук таркатса, ушундай адамдарга Алла Тааланын азабы ахиретте өтө чоң бактысыздыгы дейт. Мынакей дүнүйө туурасында Куранда Алла Таала айтат: качан Алла Таала инсанды сынап, инсанга мындай дөөлөт берип, байлык, бийлик берип сыйлап койсо, ал сыймыктанып, менсип айтат экен да: мына мага Кудайым ушунчалык менин кадырымды көбөйттү, бирикип кылды деп. Болбосо бул сыноо үчүн берилген. Канчалык мал мүлк көбөйсө, кыямат күнү ошончолук эсеби дагы, жалачылыгы дагы бар дейт да. Демек, Алла Таала бирөөгө байлык берсе, бирөөгө бийлик берсе, ал сыноо үчүн экен, унутпашыбыз керек. Ахирет туурасында жакшы перзенттерди таштап кетүүнүн пайдасы дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бейишке киргендечи адам баласыны улуу даражаларга жеткирет экен да. Анан бул таң калып сурайт экен: бул улуу даражалар мага эмненин себебинен берилип калды дегенде, ага айтылат экен: сенин балаң сага истигфар кылат эле, Алла Тааладан кечирим сурайт эле сен үчүн, ошонун себебинен берилди дейт экен да. Мынакей. Демек, балдарды биз ыймандуу, тарбиялуу кылып, тарбиялап таштап кеткен болсок, Кудай кааласа эртелүү кеч булар тирүү кезибизде да дуа кылып турат, өлгөндөн кийин да бизге дуа кылып турат. Ошолордун дуасынын берекесинен бейиште адамдын даражасы көтөрүлөт. Пайгамбарыбыздын медицинасы менен дарылануу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бирөөгө ысытма чыгып, температура көбөйсө, анда ал гусул кылсын дейт, жуунсун дейт. Ошол гусул кылганда Кудай кааласа 3 күн катар гусул кылсын дагы: бисмиллахи аллахумма иннама иктасалту раджаа шифаик ва тасдика набийик Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бисмилла деп баштаймын: я Алла, мен ушу гусул кылып атам, сенен шипа үмүт кылып, жана пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламды тастыктап десе, иншаалла мына оорусу жеңилдеп, Аллахым шипа берет. Пайгамбарыбыздын насааты, пайгамбарыбыз айтат: Алла ахиретке иман келтирген аялга уруксат эмес дейт. Ал 3 күндөн ашык туугандары кайтып кетсе, кайгырганы, аза күткөнү. Бир жол бар, эгерде күйөөсү өлүп калса, анда 4 ай 10 күн. Мынакей аза күтөт экен аялдар, өзү 4 ай 10 күн эгерде күйөөсү өлүп калса. Калган башка бардыгына ата энесиби, бала чакасыбы, же аялыбы, бир тууганыбы, ким гана өтпөсүн, аза күтүү. Бул 3 эле күн экен. Шарият боюнча канча күн экен? 3 күн туугандар. Мынакей ошол 3 күн аза күтүү күнү болот экен. Калгандары туугандар болбойт. Калгандары ошо жараны кайра сакайтып, аркасынан жакшы амалдарды кылып, жайыма ошо маркумдарды эстеп, Куран окуп турушубуз керек. Бирок баягы кайгыруу күнү 3 күн болду. Албетте аза күтүү күйөөсү өлүп калган аялга 4 ай 10 күн. Ошого чейин жасалбасын, өзүн жасап, башка күйөөгө чыгам деп, тияк-бияк жок, иддасын күтөт.
этеккири бар жана башка өзүн эме кылып турбасын дейт. Мына шариятыбызда айтып койгон ушундай жолдомолорго Алла таала амал кылышка товфик берсин. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун ала мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.